Популярдуу Noon Marketplace'inde кантип сооданы баштаса болот? Азыркы учурда сайтка киргендердин саны айына 17,6 миллион колдонуучуну түзөт. Noon'дун Бириккен Араб Эмираттарындагы соода жүгүртүүсү 300дөн 500 миллион долларга чейин жетет. Маанилүү, Noon Marketplace'inde сатуучу катары катталууга Бириккен Араб Эмираттарында, Сауд Аравиясында же Египетте катталган юридикалык жактарга гана жеткиликтүү. Noon Marketplace'не катталуу үчүн сизге төмөндөгү документтер керек. Компанияны каттоо жөнүндөгү күбөлүк, паспорт же жашап турууга уруксаат, 2 бетинин сүрөтү, банк реквизиттери, салык картасы. Египеттин юридикалык жактары үчүн сизге ошондой эле юридикалык жак катталган өлкөдө жарактуу электрондук почта жана телефондун номери керек болот. Биринчиден сиз Noon'да кардардын аккаунтун түзүп, андан кийин дүкөндү түзүшүңүз керек. Биринчи кадам, Google издөө тилкесине Selling on Noon киргизип, биринчи шилтеме боюнча өтөбүз. Катталуу баскычын басабыз. Бул жерден сизден имейлди киргизүүнү сурайт. Ага атайын талаага киргизилүүчү тастыктоочу код келет. Андан кийин телефонуңуздун номерин киргизесиз. Ага да код келет. Аны да атайын талаага киргизебиз. Кийинки кадамда уюмуңуздун атын көрсөтүү зарыл болот. Көңүл буруңуз. Бул дүкөнүңүздүн аталышы эмес. Тактап айтканда, юридикалык уюмдун аталышы. Андан кийин дүкөндү түзүү баскычын басабыз. Дүкөндү түзүп жатканда төмөнкү маалыматты толтуруу зарыл. Товарларыңызды сата турган өлкөнү тандоо. Англис тилиндеги сиздин атыңыз, араб тилиндеги сиздин атыңыз. Бул үчүн онлайн котормочуну колдонсоңуз болот. Сиздин кат келүүчү бизнес электрондук дарегиңиз, дүкөндүн жумушчу телефонунун номери, товардын категориясын тандоо. Дүкөндү түзүү баскычын баскандан кийин жеке кабинетиңиз жана жогорку оң бурчунда дүкөнүңүз ийгиликтүү түзүлгөндүгү жөнүндө эскертме көрүнөт. Андан соң компания тууралуу документтерди толтурууга өтүү керек. Create a legal entity. Юридикалык жакты түзүү кнопкасы боюнча өтөбүз. Компаниянын катталган өлкөсүн бул ачылуучу тизмеден тандоо керек. Компания жөнүндө маалыматты толтуруу керек. Лицензиянын номери, компаниянын аталышы, компаниянын дареги, катталган күнү, жарактуулук мөөнөтү, уруксаат берилген ишмердүүлүктөрдүн тизмеси. Андан кийин компанияңыздын каттоо документин PDF, PNG, JPEG форматында жүктөө керек. Документ түстүү жана сапаттуу болушу керек. Документтеги маалыматтар сиз киргизген маалыматтар менен дал келиши керек. Бардык маалыматтар текшерилгенден кийин дүкөнүңүз ийгиликтүү ачылат. Сиз товарларды жайгаштырып, карталарды толтуруп, бардык соода иштерин жүргүзсөңүз болот. Сизге сатууда ийгиликтерди каалайбыз.